биринчиден эле дайыма ниетибизди жаңылап, мойнубуздагы жоопкерчиликти, аманатты сезе билишибиз керек. Аллах Тааламдын Тахрим сүрөсүндөгү 6-аяты дайыма көзүбүздүн карегиндей эсибизден чыгарбай, балдар менен үйүбүздө тарбияда эстеп жүрүш керек. О ыйман келтиргендер, өзүңөрдүн жаныңарды жана үй бүлөңөрдү тозоктон сактагыла деген. Ушунун ичинде эле адам эмнени эстейт? Жоопкерчиликти, аманатты сезгендей эле жана бул ибадат экен деп билиш керек. Ушуну ата энелер эстен чыгарбаш керек. Баланы тарбиялоо улуу ибадат экен деп. Кадимки намаз окуп, орозо туткандай, кандай соопту үмүт кылсаңыз, ошо балдарды кийиндирүүдө, курсагын тойгузууда, тарбия берүүдө, ошолордун кыйынчылыгына сабыр кылууда, жакшылыгына кубанууда, ар бир нерсеге ушул ибадат, ушунун үстүндө сооп алам. Эмнеге десе, Кудай Тааламдын буйругун аткарып атасыз, аманатты аткарып атасыз, тозоктон сактап атасыз, жакшы муунду тарбиялап атасыз. Артыңыздагы изиңиз, куягыңыз сиздин соопту улай турган деп дайыма адам ниетти эмне кылыш керек? Жаңылап туруш керек. Антпесе бул адат болуп калат да, адам чарчап, жүдөп, бул бир кыйынчылыктай көрүп унутуп кетет. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин дайыма ар бириңер кол алдындагы жоопкерсиңер. Ошо ата эне кол алдындагы ошо балдарына, кыздарына биз жоопкербиз деп. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистерин эстеш керек. Кыздарды тарбиялоодогу тозоктон парда боло тургандыгы, пайгамбар алейхиссалату вассалам ага жакын болгондугун, жоопкерчилик менен анан жакшылыктарды эстеп туруш керек. Бул адамга эмне берет? Энергия берет, сизге шамдагай кылат, аракеттин үстүндө дайыма жалкоолуу, ныксыроодон алыс болуп, балдарга көңүл бурууга түрткү берет адамга. Ал эми кийим толуктоо деген ал ниетти түздөсө жакшы, сооп алат албетте. Бирок эң чоң тарбия бул ошол денеси өсүп аткандай эле анын дагы акылы өсүш керек, руханий жан дүйнөсү өсүш керек, адеп акылагы өсүш керек, мүнөзү өсүш керек. Бүт ошол менен кошо калыптанып кетиш керек. Көп учурда ата энелер кийим менен эле курсагын тойгузган менен мектепте окуттук болду дейт да, ушул тарбияда болот.